Mına men jumuşçu orduma geldim. Bu jumuşçum bir günde 3-4 yol geleyim. Ortası bir 5 kilometre olup kaldı. O velosipetimde bu nemis tuğanlarım var. Hoşa nemis tuğanlarım berip jeyiptir, tepkindep. Rahmat akişlerge dagı için. Özüm yaşap durgan uyuma geldim. Açayım onu açıp men bana girdim. Bunu men jumuşçu bölmemiz uyum bu yeri. Bu yerde kürektörümdü, aylarını bir koyup koyuyorum. Çallarım, çöp çöpkan çalgım, bul bolsa emem. Kayığım, suda жүрген kayığım bul. Ne desin, barlık şu teskep karap duram bir yerde. Orada kenli orada ken bari жақшы. Mine çalımda aldım koluma. Koluma alayım tige balıklarıma çöp tamak vereyim. Bu yerde kamışlar ösüp atıptır. Kamışlarda çağıp biraz hangi balıklarıma ırıtayın. Bizim balıklarımız var eme kamış yeydi. Kamış yeydi çöp çarp jeyen emeler. Çavayına ançamlı bir yerden. Balıklarga kamış ordum. Bular demi gölge alıp barıp balıklarga bereyin. Kamış jeyt balıklarım. Mana geldik. Kuda bir sayım etkeni akımını meteyin balıklarga. Balıklar bereyin. Balıklar jesin, toysun. Balıklar hemen kımılday başlaştı. Hazır jeyit hazır. Berdik çöğün balıkka. Balıklar jesin emi. Жақшы. Biz hazır Панфилов районундағы Чалдабар айылында турабыз, өзгөчө жаратылыштан. Ооба, биз бүгүн Күрүчбек агайдын балык улоочу жайына келип отурабыз. Келинмек маалымат алабыз агайдын мына ошол кесиби жана ошондой эле өнөрү, чыгармачылыгы тууралуу силерге маалымат алалык деп. Бүгүн ушул сонун жайлоого, сонун жерге келип отурабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Geldik. Gelendirek siz менен tanışalım. Sizin kesibiniz, önörüңүз, siz жөнүндө маалымат алып. Алгач өзүңүз тууралуу бир аз маалымат берип окшойсуз агай. Эми кечирип коюңуздар, өзүм жөнүндө болсо өзүм Чорголук айылдан болом. Чорголук болом, анан кийин ошо төрөлдүм. Андан кийин жаш кезекте политехник бүтүрдүм. Дипломum da var. Yaş кезекте de bayaqım. Bırak kesibim boyunca işley alбай kaldım. Kesibиңиз кайсы? Жол. Жол куруучусуз? Жол куруучу. Азыр канча жаштасыз? 65. 60. Анан бул балык улоочу жайды канча жылдан бери иштетип келесиз? 2002'den beri. Кантип кызыгып калдыңыз? Эми буйруктан ойлоп да көргөн эмесмин. Allah Taala'm ösüle жиберип койдум агачы, башка балык депчи. Ошо ооп кеттим балыкка. Балык өстүргөндө ойлодум. Анан оруска барып айттым, ушуну жардам берип койбойсуңбу, кандай кылайын деп акыл сурасам, ал киши айтты. Акылдан сатын айтып, мындай кылып жолдорун үйрөттү. Анан ошо жолун улап менде кет. Эми бул балык деген бул уйда эмес экен, койдо эмес экен, бул суунун астында. Булар билбейсиң канча экенинчи. Бирок жакшы эле. Канча деп кой берсе эле эң башында алгач жылы 700 кой бердим. Кайсы түрү? Майда, мына ушундай. Кайсы түрүн? Кайсы түрү? Амур, Толстолобик, сазан. 3 түрүн. 3 түрүн кой бердим.
жакшы болду, түшүм жакшы болду. Бул суу көлмөнүн аянты канча? 10га жакын. Гектар. 10га жакын. Чоң көл негизи. Мындай көл берде жок, мындайчы. Буйрук болуп жакшы көл туш келип калыптыр мага. Рахмат. Эмесин төлөп берем, арендасын төлөп, карыз болбойм, эч кандай эмеси жок. Тазасы. Жегинип бактарак тигем. Берге мен алгандай берде бирде бактарак жок болчу, таптаза болчу жерчи. Бүт баарын өзүм тикпедим ушунун баарынчы. Бүт. Эми дагы эле тигип атам. Аяр тетек ар жак бетине чейин. Эми артымда сөз калсын дейм. Бияка кандай шарттар керек? Балыктарда деле мисалы ооруп калуу деген бар. Ооруду. Айтып кечирип коюңуз, ооруду. Бир тарай кырылбады отум эле, айланып ыйлабадымбы? Эмнеден улам ооруду? Аны мен тиги эмеге баштыкка балыкты салып алып Бишкекке алып бардым. Лабораторияга. Алып барсам алар таптаза экен, эмне оору биз билбейбиз деп койду. Эми андан кийин балыкта кое бердим, алып келип. Ошо азыр балыктар өсүп атыр, чоңоюп калгандар бар. Систем боюнча болгон балыктар да бар. Барбы буякта? Бар. Кайсы түрү? Эми бу жерде 50-60 килограмм салмактагы балыктарга чейин өсө турган балыктар бар. 50-60га чейин. Чоң балыктар. Эми аларды кармаш кыйын өтө. Айыл тургундары келип, каалашынча кармашат, Кармайт. Аларга уруксат берем. Айыл. Чектөө жокпу? Акысын төлөп келе беришет. Акысын берет эми. Мен асмандын башында эле уят коем. Кыргызча сүйлөшсөк болот экен, кыргызча байкеле. Ошо андайлар да бар. Бирок мен дагы эметип, көп эметпейм да. 200 сом деп койсом болду. 200 сом нанга жетет деп коем болду. Көп эме. Анан агай, өзүңүздүн кесибиңиз жол куруучу экен. Жол куруучу. Анан мынтип балык улап жакшы иштин кылып атырсыз. Анан бул колуңуздагы комузга кызыгып турган чагым. Кантип кызыгып калдыңыз? Канча жылдан бери чертесиз? Эми бул бала кезден мен, бала кезектен бери. Эмне үчүн да бул канда болгондон кийин болбойт. Мен чоң аталарым бүт бар комузчуларда. Анан кийин эми бирок балдарын татпай калды. Небелер, алар болбой калды. Эми мен ойлойм ушу чыкса экен деп бирөө комузчу. Ошо. Анан кийин чыгып кетеби деп турам, билбейм, чоңойбосо. Анда комузуңузду колго алып калыптырсыз. Биз үчүн ушул сонун жайлоонун төрүндө бир жакшы күбө чертип бербейсизби? Эми Рұқсат болсо. Эми сиз сурангандан кийин эми комушу чечкири аткарчы эмени чечин. Аткарып бир. Эми таң болбоду күнү аткарып берем.
ушундай жаратылыштын койнунда сиздин сонун чыгармаңызды Кыргыздын комуздун күбөсүн уккан кандай керемет. Анан кайрадан эле балык тууралуу сурагым келип атат. Балыктарды көргөндө атайын баягы тамак аш менен камсыз кылышат го. Сизде болсо камыш менен камсыз кылат экенсиз да? Бул өзгөчө го. Мен айтайын, бул балыктын тамактарын. Балыкта жана эле камыш эмес бу жердечи. Камышы да бар, жеми да бар. Жана жом деп койчулар эмеде, сазоводдо жом да бар. Кайдым уйдун богу бар го, навоз деп коет го. Дагы эмне үчүн аны алып келип көлдүн жайына төгөсүң, алар курттайт турбайбы? Жемел бала чыгат, бүтүн көлгө кирип кетет. Айтаттын балыктар күтүп турат, беркелдеп. Алар жейт алат, тосолот аны. Аны эмесе толтурат балыктарды кайдан эме тамакташ эмесе. Жакшы Кудай буйруса. Анан кийин эме болгон колдон келген аракет кылып жатам азырчы. Бул комузда үйрөнөн дегендер көп. Биздин айылда балдарды эметип атышат, жаш болобу, эмес болобу. Эми үйрөткөнгө дагы шарт керек экен, убакыт кол бошобойт. Чын. Үйрөтүп койсоң бул сопчулукта болот. Соп ген атын калат. Аба кимден тиги баланча кишиден үйрөндү деген аты болот. Балыкка кызыксаңыздар, жа кайырмак деп коет, ыртма. Ошондо алып алыңыздар. Силер келип отуруп, көлкө деген бар. Кайырмак тыгырып коюп, анча-мынча адам өсүн дарлап, нептеп коюп, не деп коет, ошону тынчытып, уктап, эс алып, жыргалтат беле. Келип туруңуздар, мен чакырам силерди.